басып жүрүп чуркап жүрүп эле ушул акыбалга түшүп калды бир күндүн ичинде. Ушу сиздерден ушу кыргыз эли менен баарыңыздардан ушу жардам сурайм. Ушу балама кайдыгер карабай колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздар. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезекте кайрылуу болуп Бишкек шаарында жашап жаткан Мерим эжебиздин баласы Бекжан инибизде болмокчу. Бекжан инибиз ошол 2 жашынан баштап грипп айынан ушул бир аз катачылыктар кетип, ушундай аппаратка жатып калган. Аллах Таала кереметтүү Куранда өзүңөр жакшы көргөн нерсени садака нафака кылмайынча ийгиликке жете албайсыңар дейт. Келиңиздер, баарыбыз ошол биргеликте Мерим эжебиздин баласы ушул Бекжан инибизге жардам колун суналы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Сиздерге ошо кайрылып жаткан себеби балам 3 жылга жакындап калды, төшөктө жатат. Буга чейин жакшынакай эле балдарга окшоп басып эле жүргөн, эч кандай ооруган эмес, эч кандай дагы оорулуу да төрөлгөн эмес. Басып жүрүп чуркап жүрүп эле ушул акыбалга түшүп калды бир күндүн ичинде. Бул деген ошо грипптен температура берип, ангина болгондон врачтар ангина деп температурасын түшүрөбүз деп бир күндүн ичинде температурасын түшүрүп ушул акыбалга түшүрүп коюшту. Азыркы учурда ошо аппаратка муктажбыз, аппаратыбыз бузулуп атат, аппарат менен чыгарып кеткем. Ушу аппаратка жатып калган себеби балам реанимацияда 8 ай жатты, 8 айда комага түшүп калды. Ушу температурасын резко түшүргөндө балам бут отказ берип комага түшүп калды. Комадан баламды ушу кондиционердин түбүнө врачтар жаткызып коюп, көпкөсүнө сук тийип, ушу аппаратка түшүп калды да, ИВЛгечи. Кислород эмес, аппарат ИВЛ деп коет. Көпкөнү иштетип турган. 8 ай дегенде мен баламды өзүм колума алдым. 8 айга чейин баламды ашып кетсе бир 10 мүнөткө чейин эле кирчүмүн балам жанына. 8 айдан кийин врачтар айтты, ушу балаңарды үйгө алып чыгып кете турган болсоңор, аппарат сатып алгыла, аппарат 1 миллион турат деп. Биз анда дагы элге кайрылып, тууган тушкандарга кайрылып, аппарат алып, баламды үйгө чыгарып кеткем. Ушу азыркы учурда балам ушу аппарат менен дем алат. Өпкөсү иштебеген, аз келгенсип ушу өпкөсү иштемек. Балам жакшынакай эле басып жүргөн бала болчу буга чейин.